Саламатсыздарбы? Биздин Мөмө каналыбыздын катталуучулары бүгүндөн баштап сиздер үчүн өтө пайдалуу маалыматтарды бул каналдан бөлүшүп баштайбыз. Мисалы, клубниканы, малинаны, карагатты, ежевиканы деги койчу бардык өсүмдүктү тигерден мурун жерди анализдеп, анын составында кандай химиялык элементтер бар, кандай химиялык элементтер жок, ошону билип алган жакшы. Азыр биз жерди анализдөө лабораториясында турабыз. Бул Кыргыз Улуттук агрардык университетинде жайгашкан. Бүгүн сиздерге кантип жерди анализге алып келесиз, кантип анализди чыгарып беришет, канча сом турат, анан канча күндө даяр болот, ошол тууралуу маалыматты айтып беребиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Бүгүнкү биздин ушул лабораторияга болгон экскурсиябызды лабораториянын башчысы, биология илимдеринин кандидаты, доцент Орозакунова Роза Турсуновна жекебиз тааныштырат. Анда эмесе, Роза жебиз менен саламдашып алалы. Саламатсызбы жеке? Саламатсыздар. Биздин лаборатория Борбордук Азиядагы айыл чарба ресурстарын изилдөө лабораториясы болуп саналат. Лаборатория азыркы учурда 3 бөлүмдөн турат жана биз аны 3 багытта колдонуп келебиз. Мына азыркы учурда мисалы Ягада, Мөмө тармагында жерди иштеткендер аябай көп болуп атпайбы? Анан көбү эле баягы жерди анализге бербейт да. Өзү билген эле кыла берет. Анан ушул анализге жерди берүү канчалык деңгээлде маанилүү жана түшүмдүүлүктү арттырат сиздин оюңузча? Бардык эле өсүмдүктөрдү өстүрүүдө топурактын анализин жасап алган эң жакшы. Эмне үчүн дегенде, дыйкан ошол топурагында кайсы азык заттар өсүмдүгүнө керектүү өлчөмдө болуп турат, же кайсынысы жетишсиз өлчөмдө болуп турат. Мына ошону билгени туура болот да. Анан кийин топурагынын асылдуулугу канча деңгээлде турат азырынча. Мына ошону билиш керек сөзсүз түрдө. Аны билип алса, жанагы колдонуп жаткан органикалык, минералдык жерсемдиктерди туура колдонот да. Мисалы, кийинки мезгилдерде биз билебиз, дыйкандар көбүнесе эле аммиачный селитраны сатып алып эле ошону эле колдонуп келген. Ал туура эмес да. Мисалы деген өсүмдүккө бир эле жанагы азот керек эмес да. Ага деген фосфор деген керек болот, калий керек болот, кальций, башка көп элементтер керек болот. Ошондуктан буну деген туура берип, ошону билиш керек да. Туура мындайча орусча айтканда, грамотно к этому вопросу надо подходить. Ошон үчүн биз ойлойбуз, топурактын анализин жасап алып, анан ошо эмнеси жетишпей атат, топурагынын кычкылы канчалык деңгээлде болуп атат, эмне кылыш керек, мына ошолорду билип алып туруп, аны иштесе жакшы болот эле. Абдан сонун. Биз билгибиз келип атат, бул Кыргыз Улуттук агрардык университетинде жайгашкан лаборатория канча жылдан бери иштеп келатат. Анан бул жакта кытайча жазууларды көрүп атам, грант ошол жактан болгон окшойт, Грант ошол Кытай элинин бул жакта жазылып турат го, жанагы Синьцзянская академия сельскохозяйственных наук деп ошолордо институт бар, институт почведения, ошолордун жардамы менен коюлган. Мына 2014-15 жылдары, 17 жылдарга чейин баягы коюлуп келген. Бул жакта лабораториялардын баары тазаланып, ошолордун баары ордоруна коюлуп, ремонттолуп, баары жасалып келген. Анан биз 2020 жылдан баштап ага чейин лабораториялык иштер өтүлүп келген, эме бакалавриат системасы боюнча. Ал эми 20 жылдан баштап биз ошо фермерлер менен катуу тыгыз иштеп баштадык да. Айтыңызчы, фермерлер менен жакшы иштеп баштадык деп атпайсызбы? Азыркы учурда жылына же болбосо айына канча фермер келип сиздин ушул лабораторияңыздан өзүнүн топурагын алып келип, мындай анализин алып кетет? Мисалы, ар кандай болот. Өткөн жылдарда бир 30дан 50ге чейин келгендер болгон. Быйыл болсо өтө жазда көп эле келди аябай. Мисалы, бир 100ге чакты барды окшойт. 100ге чакты фермерлер келип өздөрүнүн топурактарынын анализин жасатып кетишти. Бир нерсени айта кетели, достор. Азыркы учурда Кыргызстанда 400 миңден ашык дыйкан бар. Ошончо дыйкандын бардыгы жер менен иштейт. Бирок ошонун ичинен 100 гана бир жыл сайын келген. Бул абдан аз. Ошон үчүн бул эжекелерге кайрылгыла, мынакей сиздерди чакырып атат. Анализ почваңарды кылып берели, өсүмдүгүңөрдүн кирешеси артат депчи. Ошондуктан эжекебиздин бүгүнкү лабораториясына эмесе саякатка чыгалы, кантип иш болот, топуракты кантип алат, жана бул жакта кандай иштер жүрөт. Бул жакка кирип көрсөк болот, Анда эмесе жүрүңүздөр. Бул жакта көп адам иштейт окшойт, Лаборанттар бар. Анан кийин бул жакта практикада биз агрардык университет болгондон кийин балдар
балдардын практикасына аябай көңүл бурулат. Мисалы биздин эле агрономия факультетинде окуп аткан 2-нчи курстун 3-нчү курстун балдары бизге убактысы менен бөлүнүп берилип практикадан өтүп турушат. То есть алар биз менен кошо жасашат. Жасаганда биз эмне, биз аларга үйрөтөбүз. Мына мындай анализ бар, муну мындай кылып жасаш керек, бул эмнени көрсөтөт, мына ошолордун бардыгын бизде практика жүзүндө балдар көрө алышат. То есть алдын ала уже түшүнүктөр болуп калат да, топуракта кандай анализдерди жасаш керек экен, эмнени аныктап атат, мына ошол боюнча бир түшүнүктөр болуп калат да. Ошондуктан бизде деген лаборанттарга кошумча тиги практикадагы балдар келет, эме магистратура бар бизде. Магистратурадагы практикалык иштерин баарын ушул жерден өтүшөт. Аябай сонун экен. Камераны бул жакка көрсөтүп койсоңуздар, азыр ушул жерде анализ жүрүп жатат окшойт, Бул жерде биз деген топурактан фосфорду жана калийди аныкташыбыз керек да. Ошондуктан бизден алдын ала мына ушундай тиги раствор жасап алганбыз да. Топуракка куюп, мына ошолорду азыр биз деген топурактан бөлүп алып жатабыз. Мына вытяжка деп коет. Орусчасынан айтканда вытяжка, ошонун эритмесин чыгарып алып туруп, анан ушул жерден биз деген фосфорду, анан калийди аныктайбыз. Мындай караганда бул жөн эле топурактын ичиндеги заттарды бөлүп ушу суу менен аралаштырып чыгарып атат, Жок, өзүнүн атайын химиялык реактивдерди кошуп жасай турган суу эле эмес, атайын химиялык реактивдерди кошуп туруп, анан ошолордун жардамы менен чыгарып алабыз. Мына көрүп атасыздарбы? Топурактар ар түрдүү болот. Ошого жараша да мына өңдөрү да ар кандай болуп атат. Мынакей эритменин өңдөрү да ар түрдүү болуп атат. Абдан сонун экен. Азыр бул өзүңүздөрдөн эле ушул тегеректен алынган эле топурак, Бул чүй өрөөнүнөн алып келинген топурактар. Сонун экен. Анан дагы бир нерсени сурагым келип атат. Кыргызстандагы негизи Жет областта кандай топурактар бар бизде? Кандай топурактар орун алган жер? Биздин Кыргызстанда топурактардын бардыгы изилденип, алардын классификациясынын баары түзүлүп болгон. Эгер билсеңиздер, бизде академик Аман Мамытович деген биздин академик топуракчы кишибиз болгон, почвовед киши болгон. Окумуштуу ал киши ушу Кыргызстанда топурактардын бардыгын изилдеп, өздөрү менен кошо өзүнүн мектеби менен, алардагы окумуштуулар менен бардыгы изилденип чыккан. Эми биз андан кийинки окумуштуулар аларды изилдеп, андан ары изилдеп жаткан кезибиз. Мисалы биздин топурактар Кыргызстанда эң жакшы топурак, өзү дүйнө жүзү боюнча эң жакшы топурак бул кара топурактар деп эсептелинет. Ал эталон катары кабыл алынган. Мына ошолор 100 балга эсептелинип койгондо 100 балга ээ деп. Ал кийинки топурактар ошол 100 балга жетпейт көбүнесе. Эмне үчүн дегенде кара топурактарда бүт жанагы азык элементтери боюнча, асылдуулугу боюнча, pH чөйрөсү боюнча, өсүмдүктөрдү жакшы өстүрүп, жакшы түшүм бере алгандыгы боюнча бул 100 балды алат да. Кийинки топурактар, мисалы, чүйдөгү боз топурактар, орусчасынан сероземы деп коет, чүйдөгү боз топурактар жетпейт. Ал 100 балга жетпейт, себеби кара топурактарда эмес. Мына өзү эле айтып тургандай боз топурактардан. Бирок бул топурактарда да күндүн активдүү жанагы температуранын активдүүлүгү жакшы. Эгерде деген жаан чачын болуп турса, анан деген баягы сугат маселеси жакшы чечилип турса, биздин чүй өрөөнүндө дагы жакшы түшүм алса болот. Эмне үчүн дегенде, ошо азык элементтери бар, бирок жанагындай агротехникалык шарттарды жакшы өз убагында жасап туруш керек. Ошону жакшы түшүм берет. Андан башка дагы башка топурактар көп. Мисалы деген тиги кара күрөң топурактар, көңүр боз топурактар, топурактын түрлөрү көп эле болот. Анан биз болсо баягы кайсы жерден алып келинип атат, мисалы могул топурактар боз топурактар. Боз топурактардын алар түрлөргө да бөлүнүп кетет, жанагы разновидности деп коет, ошолор болот. А так бул жалпысынан эле боз топурактар болот. Абдан сонун экен. Анан ушу анализге алып келип атканда топуракты кантип казып алыш керек? Сиздерде маалымат бар болуш керек. Жөн эле мисалы үстүнөн эле алып келбейт да. Чечебиринде жер чукуп алып келбейт. Аны кантип алыш керек ошону? Эми биз фермерлер бизге келип аны сурап кетип турушат. Кандай кылып топурак алып келсек болот деп. Мисалы топуракты үлгүсүн алып келүүдө биз дыйкандарга айтабыз, бизге келип бир сыйра бизден маалымат алып кетсеңиздер, себеби дегенде үлгүнү да туура алыш керек. Эгер туура эмес алынып калса, анда сөзсүз түрдө эмеси дагы баягы анализдин корутундусу дагы туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз аларга айтабыз, туура алгыла деп. Эми ал кандай болот? Көбүнесе рельефке. Биз биринчи айтабыз, рельефиңиздер кандай? Эми рельеф эмне экенин бардыгы эле билет азыркы учурда. Рельеф мисалы жериңер момундай түз жер болсо, мисал катары мен айтайын, түз жер болуп эле, анан бир 4 бурчтуу жер болсо, ошого момундай диагонал жүргүзүш керек, эки бурчунан
карама каршы бурчтарды көздөйт, диагонал жүргүзүп, анын ортосундагы бир точка, анан ар бир сызыктын ортосунан белги алыш керек да. Ошондо 5 точка болуп атпайбы? 5 точкадан 0,25 сантиметрдеги тереңдикте жанагы лопата күрөк бар го, орусча деп коет, штыковая лопата деп коет го. Ошо штыковая лопата менен эле тик казып эле үстүнөн баштап эле тик казып эле ошо 25 сантиметрди алып чыгыш керек. Анан кийин ошо 5 жерден алып туруп, анын баарын бир жерге төгүп, бир целлофан болобу же идиш болобу ошого төгүп туруп эле, анан кийин аны аябай жакшылап аралаштырып, ошондон бир 800 грамм 1 килограммга чейин эле алып келиш керек топуракты. Ошондо мына бул жактагы биздин лаборатория мисалы азыр 7 көрсөткүч жасап атабыз, дыйкандарга керектүү болгон 7 көрсөткүч. Ошол 7 көрсөткүчкө ошол 800 грамм 1000 грамм жетет өзү. 1000 грамм өзү жетет. Кандай биз көрсөткүчтөрдү же болбосо кайсы анализдерди жасап атабыз биз фермерлер үчүн? Биринчиден бул топурактын асылдуулугун көрсөткөн гумус деп коет. Гумус көрсөткүчү. Мына ошону аныкташыбыз керек. Аны аныкташ үчүн биз деген биринчи органикалык углеродду аныктайбыз. Аны аныкташ үчүн мына тетиги жакта прибор турат. Ошол прибордун жардамы менен аныктайбыз. Анан кийин баягы графиктери бар, ошолор менен эсептеп чыгарабыз. Анан кийин топуракта өсүмдүккө эң керектүү болгон азык заттардын бири бул азот. Азот. Эми биздин топурактарда нитраттык азотду аныктайбыз. Андан кийин фосфор деп коет. Подвижный, мисалы, кыймылдуу фосфор деп коет. Мисалы, фосфордун дагы жалпы валовый форма деп коет да, жалпы камтылышы топуракта. Аны да аныктаса болот, бирок именно өсүмдүккө быйыл керек боло турган, мисалы, өсүмдүккө кете турган кыймылдуу фосфор деп коет. Мына ошону аныкташыбыз керек. Мына биз как раз биздин могул реакция чыпкалап жаткан ишибиз мына как раз ошого даярдык болуп жаткан кезде да. Ошону менен кыймылдуу фосфорду аныктайбыз. Анан кийин калий да эң чоң элементтердин бири өсүмдүктүн өсүшү үчүн ошо обмени же болбосо алмашуучу калийди аныктайбыз. Ал жакта мен азыр тияктан көрсөтөм, кайсы прибордон аны аныктайбыз. Ошол анан кийин pH деп коет, топурактын pH чөйрөсүн аныкташ керек. Кадырып деле көрсөтөт, алдыга чыгып алсаңыз, камерамен. Таза, тыккан, абдан сонун лаборатория экен. Могул жакта моундай приборлор бар. Ondan pH, топурактын pH чөйрөсүн аныкташ керек. pH чөйрө деген эң чоң бир негизги маселелердин бири да. Эмне үчүн дегенде, эгерде ошол pH чөйрөгө бир башкача бир нерселер төгүлүп же ушундай бир иштер болуп калган болсо, анын чөйрөсү башкача болуп калат да, анан кийин ал жакта өсүмдүк өспөй да калышы мүмкүн. Мисалы, жаратылышта эле болуп жаткан нерсе, мисалы туздуу, туздуу жерлер бар да, туздуу жерлерде топурак аябай шакардуу болуп көрсөтөт да. pH деген 8,5-8,5дан да ашып кетет. Ошондо өсүмдүктүн өсүшү кыйындайт ал жердечи. Туздар өсүмдүктү өстүрбөйт. Ошондуктан биз билип турушубуз керек. pH чөйрөсү канча болуп атат? Эми жакшы чөйрөлөрдүн бири бул 7,5, 7. Мисалы жана мен айтып өткөн топурактардын жанагы эталону болгон кара топурактар, аларда 7,5га чейин эле болот. То есть бул эми нейтральный чөйрө деп коет да, эң жакшы чөйрөлөрдүн бири. Ал эми андан ары жогорулап 8,8ден ашып кетсе, уже туздар пайда боло баштаган болот да ал жерде. Ошондуктан ал уже шакардуу боло баштайт. Анан эми pH чөйрө болгондо жанагы 7ге чейинкини дагы айтып коюш керек. Бизде кычкылдуу топурактар жок. Кычкылдуу топурактар болбойт. Тала топурактарында бизде көбүнесе деген нейтральный, анан кийин слабошелачный деп коет, аз шакардуу топурактар болот. Аны могул прибор менен аныктасак болот. Андан кийинки прибор бул болсо деген топурактын электр өткөрүмдүүлүгүн аныктоо. Мына ушул прибор менен жүргүзүлөт. Бул эмнени берет электр өткөрүмдүүлүгү? Электр өткөрүмдүүлүк деген топуракты алдын ала биз ушу туздуу болуп атабы же туздуу эмеспи? Ошону биз алдын ала билсек болот да. Эгерде топурак туздуулукту аябай көрсөтүп аткан болсо, анда деген андан ары башка анализ болот. Орусча айтканда анализ водной вытяжки деп коет. Мына ошону аныкташ керек болот да. Жалпысынан өтө туздуу эмес болсо, мына ушул прибор менен аныктап уже кой беребиз. То есть өтө туздуу эмес экен деп. Ошол. Азыр айтып өтпөдүңүзбү? Жердин кычкылдуулугу, анан электр өткөрүмдүүлүгү депчи. Ушул нерселерди мисалы эгерде жерде камтылбаган болсо, жердин кычкылдыгы аз болсо, ошону көбөйтүү мүмкүнчүлүгү барбы негизи? Жердин кычкылдыгы деп айтпаш керек. Жердин чөйрөсү. pH чөйрөсү. Аны бизде, мен айтып өттүм го, бизде кычкылдуу топурактар жок. Биз аны деген 7ге чейин, 7,5-8ге чейин көтөрөбүз деген маселе бизде жок. Бизде топурактар өзү, мисалы кара топурактарыбыз 7,5дин тегерегинде, андан эгер бир аз шакардуулугу бар же болбосо туздуулугу бар топурактар 8,8ден жогору боло баштайт. Биз ал топурактарды сөзсүз түрдө туздуу болуп атса, биз аларды деген өз мелиорация деп коет.
мелиорация жакшыртуунун үстүндө иштешибиз керек. Ал эми туздуу болгон жер үчүн өзүнчө иштер болот. Мисалы эми аны айтып өтсөм, обязательно сөзсүз түрдө ал жакта деген өзүнүн нормасы бар. Суу менен топурактарды жууйт, астында дренаждар болуш керек, ачык дренаж, жабык дренаж дегендер болот. Мына ошолорду жасаш керек. Анан кийин гипс камтылган минералдык жерсемдикичтерди бериш керек. Ошондо биздин топурагыбыз жакшыра баштайт. Түшүнүктүү. Биз ошонун баардыгын билбей элечи, биздин дыйкандарыбыз азот, селитра деген сыяктуунун баарын эле колдонуп атпайбызбы? Демек, мунун баардыгы туура эмес кылып жүргөн экенбиз да. Сөзсүз түрдө, мисалы дыйкандар көп убакыттан бери эле аммиачный селитраны эле берип келген. Аммиачный селитраны эмне колдонгондо биринчи мезгилде өсүмдүгү жакшы өсүп, жалбырактары чоң болуп, мындай кычкыл эмес, кочкул өңгө ээ болуп, ушинтип баштаганда эле мен туура бердим, өсүмдүгүм туура өсүп атат деп ойлошот. Кийин келген кезде алардын балким даже жакшы түшүм алса дагы түшүмүн сактоого такыр мүмкүнчүлүк болбой калат. Эмне үчүн дегенде, ал түшүмгө өткөн жанагы аммиачный селитрадагы камтылган азоттун жана кошумча кошулмалары топурактын түшүмдүн сапатын төмөндөтүп жиберет да. Такыр төмөндү, аны сактаганга такыр болбой калат. Өздөрү деле көрөт чыгар, ичинин баары карара баштайт кээ бир өсүмдүктөрдө. Же болбосо деген былжырап такыр эле сактаганга болбой калган учурлары болот. Ошентип кайра жыйнаган түшүмүн жоготуп алган учурлары дагы бар. Бул эми биринчиден сапатын өлтүрүп атат, экинчиден өсүмдүгүн туура эмес өстүрдү. Үчүнчүдөн топурагын талкалап аткан мезгили болот. Кантип талкалайт? Мисалы, топуракты да как тирүү организм сыяктуу карашыбыз керек. Баладай эле караш керек. Тирүү организмдей эле карашыбыз керек. Эмне үчүн дегенде, жана туура топуракта бардыгы баланста болот. А эгер жанагынтип биз аммиачный селитраны үстөккө босток бере берген болсок, ал жактагы микроорганизмдердин бардыгын өлтүрүп алабыз. То есть керектүү микроорганизмдер, топурактагы керектүү микроорганизмдерди өлтүрүп алабыз дагы, жанагындай патогенный деп коет, башка микроорганизмдер өөрчүп, ал өсүмдүктөрдүн өсүшүн, андан кийин мөмөсүн начарлатып жиберет. Роза туура айтат. Биз практикада дагы көргөнбүз, бул нерсени дыйкандар түшүнөт болуш керек. Баягы кулпунайлар, малиналар бышат го, клубника, малиналар бышкандан кийин, терилгенден кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин эзилип баштайт да. Ошонун бардыгы демек селитранын туура эмес тамактандырганын кесепети турат. Сөзсүз түрдө. Бул ушул мөмөлөргө, башка өсүмдүктөрдүн деле түшүмүндө ал деген өзүнүн баягы баланстуу түрдө керектүү элементтерди алып, анан пайда болуш керек да түшүмчү. Антпей эле биз жанагы аммиачный селитраны берип эле батыраак өстүрүп, астыраак чоңойтуп, батыраак эле бышырып салыш керек да, анан сатышым керек дейт. Сатып алса жакшы, бирок сатканда дагы адамдарга да туура эмес мамиле болуп калып атат. Адамдар аларды жеп баягы эмне деп коет, ууланып калган учурлар болот. Бир убакта арбуздар өтпөй калганын билебиз өзүбүз эле. Бир убакта помидорлорду да адам жегилери келбей калган. То есть ушунун бардыгы бул аммиачный селитраны бере берип туура эмес колдонгондон да, хотя түшүм алган күндө дагы аны уже адамдар албай калышат, көрдүңөрбү? Ал эми аздан болсо дагы ал өсүмдүк өзүнө керектүү нерселерди билет. Өзүнө керектүү аз-аздан микроэлементтерди алат, аз-аздан макроэлементтерди алат. Керектүү элементтерди алган продукты аябай жакшынакай, сапаты жакшынакай болуп өсөт. Топурагы да жакшынакай болот да, кийинки жылдагы өсүмдүктөр үчүн, кийинки жылдагы түшүмдөр үчүн топурагы да жакшынакай абалда турат да. Бизде кандай кыргыздарда көбүнесе азыр алдым, бүгүн алдым, болду, эртеңки күндү ойлобойбуз да. Эртеңки күнгүгө керек болсо деген алдын ала кийинки жылдардагы топурагыбыздын абалы жакшы болсун деп ошонун үстүндө иштеш керек. Кыштын гамын жазда көр деген жакшы макал бар бизде. Демек, быйылкын эле ойлобой, алдыдагы 5-10 жылдык дагы келечекти ойлоп, мына ушинтип туура ушундай эжекелерден консультант алып, сиздер дагы топуракты лабораторияга берип, туура подход менен иш кылыңыздар. Например, мына көрүп атасыздар өзүңүздөр, толтура реактивдер бардыгы турат, иштей турган мурекинде приборлордун бардыгы турат, таразалар турат, мына момундай. Мына ушул таразалар менен биз иштерди жүргүзөбүз, жана анализдерди жүргүзөбүз. Могу жакта, например, 10 грамм куят, 20 грамм куят дегендерди мына могулар менен өлчөп куябыз. Анан кийин мына могу жерде жанагы мен айтып өткөн гумусту аныктоодо, топурактын органикалык көмүртекти аныктоодо мына момундай биздин приборубуз бар, спектрофотометр деп коет. Ушул спектрофотометрдин жардамы менен биз органикалык углеродту, кыймылдуу фосфордун камтылышын мына ушул прибор менен аныктап алабыз.
бул жактагы сушильный кургатуучу шкафтар деп коет. Ошол шкафтардын жардамы менен өзүнчө 25 градуста кармап туруш керек деген, же жылуулук бир убакытка чейин кармап коюш керек дегендердин баары мына ушулардын жардамы менен кармап иштетебиз. Дыйкандар сиздерге топуракты суудагы, кургактагы формада алып келе берсе болот, Алып келе берсе болот. Өздөрүнүн жанагы топурак кандай абалда турат. Мисалы өзү анализди деген кеч күздө, мисалы быйылкы түшүмдү жыйнап алгандан кийин 2 жумадан кийин уже топурак анализди ала баштаса болот. Мына ошондо күзүндө алып келсе болот. Анан кийин эрте жазда алып келиш керек. Жана топурак эригенден кийин эле уже жазгы иштер башталганга чейин ошол мезгилде алып келиш керек да. Ошондо анан биз баягы анализ жасап, анан айтып бере алабыз. Топурактарда моулар бар. Булар жетишсиз, аларга кайсы органикалык жерсемткичти, кайсы минералдык жерсемткичти сатып алып, канча өлчөмдө сатып алыш керек, ошолордун баардыгы жазылат. Биз рекомендация беребиз да. Рекомендацияда жазылат. Мисалы, минералдык жерсемткичтин моул түрүн, моул эле өлчөмдө сатып алсаңар, силерге жетет моул өсүмдүгүңөргө деп. Топуракты күздө даярдап башташ керек. Күзүндө даярдап баштаганда кандай кылып даярдаш керек? Органикалык жерсемткич, мисалы, эң чоң мааниге ээ, органикалык жерсемткичти канча өлчөмдө кайсыл убакта талага ташташ керек. Мына ошолор кыкты да, мындайча айтканда кыкты кайсыл убакта таштап кандай кылып иштетиш керек, мына ошолордун баардыгы айтылат, жазылат. Сонун экен. Мен эгерде фермер болсом, албетте Роза жеме келип ушундай бир консультант алып кетмекмин. Караңыздарчы, бүт маалыматтарды чыгарып берет экен. Эмне себеп турган болсоңуз, мына муну кыл деп көргөзүп берет экен да. Өтө сонун. Мына көрүп атасыздар, бизде момундай көп топурактар бар. Топурактардын анализдери мына момундай болуп келет. Жана мен айтып өткөндөй 800 грамм же 1 килограммга чейин эле момунтип топуракты алып, буга деген сөзсүз түрдө деген ичине этикетка жазылыш керек. Этикетка жазылыш керек. Кайсы областтан, кайсы райондон, кайсы селодон, тиги кишинин фермердин аты жөнү, горизонтун алган эмеси, өлчөмү 0,25 же 0,30 сантиметрде алынды деп, телефондоруна чейин бүт баары мына ар бир үлгүнүн ичинде жазылыш керек болот. Жазылыш керек. Көп дыйкандар сурашат да, канча объемда алып келиш керек депчи. Көрсө кичинекей эле турбайбы мынакей. 800 грамм же 1 килограммга чейин эле. 1 килограммга чейин эле алып келиш керек. Андан көп кереги жок. Бир чак алып келе алгандар болобу негизи? Биз айтканбыз, бизге андай көптүн кереги жок. Бизге аз эле өлчөмдө, канча жетиштүү өлчөмдө эле алып келсеңиздер болот деп. Мен бул жагыларды да айтып кетким келет. Мисалы, бул иштердин баарын жасаганда ар бир анализдин керек болсо топуракты даярдоонун өзүнүн методикалары бар. Жөн эле даярдала бербейт. Өзүнүн методикасы бар, ошону менен даярдалат. Мына ошолор жасоодо бизде момундай жакшынакай машиналарыбыз бар, приборубуз. Булар топуракты тезирээк бизге даярдап жардам берет. Бирок андан сырткары дагы кол менен дагы тазалай турган учурларыбыз бар. Бирок булар тез даярдоого жардам берет. Топурактын эмнесин, кум таштарын алып салабы ошондо? Жок, эми таштарын алып салат дагы, анан кийин калган баарын жанагы майдалап өткөзүш керек. Өзүнчө электер бар, электерден өткөзүшүбүз керек. Электерден өткөзүп, ушинтип мына момундай кылып жазып даярдап алабыз кичинекей пакеттерге. Морики приборду айтып койгум келет, жана мен силерге айтпадымбы? Калийди, обменный калий деп коет, алмашуучу калий. Ошону мына момундай пламенный фотометр деп коет да. Пламенный фотометр, жалындуу фотометр. Мына ушуну менен аныктайбыз. Муну менен биз азыр калийди аныктап атабыз. Буларды биз деген ошо Кытайдан алганыбыздан кийин буларды жанагындай госстандарт деген бизде ишкана бар да, Кыргызстанда. Ошол Кыргызстан госстандарттан алынган атайын көлүктөр бар. То есть биз аларга эмеле бул приборлорго специалисттерди чакырабыз. Алар көрүп, баарын иштегенин баарын карап, иштетип, өздөр туура иштеп атабы, ошонун баарын карап беришет да бизге. Анан ошондон кийин гана иштеп баштайбыз. Мына профессионалдар ушундай иш кылат да. Бардыгы ордунда, бардыгы жайында. Келесиз, топурагыңызды тапшырасыз, анан сизге канча убакытта даяр болот бир топуракты алып келгенден кийин? Бир топурак өзү 1 жуманын ичинде жасалат. Анан кийин 2 күн биз агайга беребиз. Бизде доктор наук, профессор, агрохимиктер, ар бир нерсенин өзүнүн специалисттери бар да. Мисалы, биз ушинтип анализ жасап чыгарып берсек, агрохимик, доктор наук, профессор агайларыбыз бар. Ал кишилер ошону карап туруп, кайсы өсүмдүк мурун айдалган бул жерде, кайсы өсүмдүктү быйыл айдаган атат.
мына ошого карап туруп, анан кийин биздин топурактан чыккан анализдерге карап туруп, анан рекомендация, сунуштама жазат. То есть могул кулпунайбы же малинабы же башка культурабы ошого канча өлчөмдө керек, мисалы азоту, фосфор, калий канча өлчөмдө керек, топуракты кантип даярдаш керек, ошолордун баары жазылат. Биз экранга Роза эженин жана ушул лабораториянын номерлерин, контакттардын баардыгын жазып коебуз. Эгерде сизге ушундай анализ керек болуп аткан болсо, кайрылсаңыздар болот. Анан баарына кызык суроо, ушул иштердин баардыгынын акчасы канча болот? Топурактын бир анализи 2,5 миң сом болуп атат быйыл. Ошо бирок биз быйыл жазда жакшы эле иштедик. Ушу как раз сиздерден жанагы малина, клубника коомдорунан алып келип берип атышты. Биз алар менен жакшы иштештик. Мындан кийин дагы иштешип турабыз. Себеби дегенде алар ушундай ыраазычылыктарын билдирип, баягы бизге ыраазы болуп кетип атышты да. Себеби дегенде мурун билишчү эмес да, кандай кылып даярдаш керек топуракты, канча өлчөмдө алыш керек, мисалы жер семткичтерди. Мына азыр болсо ошолор боюнча кичине түшүнүктөр бар болуп калды да. Ошентип иштешип атабыз биз. Мынакей, ишенимдүү клиенттер бар экен, отзывдар жакшы экен, достор. Барыңыздар, кайрылыңыздар. Кыргыз улуттук агрардык университети 1-этаж. Могул бөлүм бул суу лабораториясы болуп саналат. Бул жерде бизде мына момундай приборлордун жардамы менен биз суунун кайсы көрсөткүчтөрүн аныктап атабыз. Мына биз азыркы мезгилде мына могул приборлордун жардамы менен pH, суунун pH чөйрөсүн аныктайбыз, температурасы аныкталат. Могул деген минералдашуу деңгээлин, минерализация, уровень минерализации деп коет, минералдашуу деңгээлин аныктайбыз. Мына могул прибор менен оксиметр деп коет, муну менен суудагы кычкылтектин камтылышы. Эң жакшы приборлордун бири. Азыркы учурда мисалы бизде Кыргызстанда балык өстүрүү жакшы жолго коюлбадыбы? Ошондо деген ошол балыктагы сууларды текшерип туруш керек. Кычкылтеги канча деңгээлде болуп атат. Себеби дегенде эгер кычкылтектин деңгээли төмөндөп кетсе, ошол сууда балыктар жакшы өспөй, акырында бара-бара өлүп калат. Ошондуктан балык өстүрүүчүлөр, ошо мен ойлойм баарында эле бар болуш керек, ошо оксиметр алып алышып, ошо сууларындагы кычкылтектин камтылышын сөзсүз түрдө аныктап туруш керек. Мына бизде ушундай приборлор бар. Могул прибор бар. Бул прибор менен бизде жанагы гидромелиорация факультетинен келип, ошол жакта өзүнүн сабактары бар да, соответствующий жанагы тийиштүү сабактары менен келип, ошол жактан балдар топурак суудагы хлорду, сульфаттарды, башка кандай элементтер бар, ошолорду аныктап үйрөнүшөт да. Эми азыркы учурда көбү жанагындай бир скважиналарды жасап, анан ушул суу жарамдуу мен сугат маселесине деп келгендер бар да. Эми анын биз уровень минерализация деп коет, минерализация жанагы туздар канча өлчөмдө бар экен, кычкылтеги канча өлчөмдө бар, pH чөйрөсү канча суунуку, мына ошону аныктап бере алабыз. Сонун экен. Жердикин, суунукун кандай көйгөйүңүз болсо, ушул эки маселеге тиешелүү Роза эже келиңиз, баардык көйгөйүңүздү чечип, туура багытта, туура иш алып барганга сонун рекомендация берет экен. Анда эмесе Роза эже, сизге ишиңизге ийгилик. Бүгүнкү экскурсиябыз баардыгына жакты деген ойдобуз. Баардык кардарларды кайсыл телефон номер боюнча каттап койсок болот? Сизден алалы. 0702 311 533 же болбосо 0551 311 533 деп мен номериме чалса болот. Мынакей. Көрүшкөнчө достор, дагы кандай кызыктуу видеолор тарталы ушул чөйрөгө тиешелүү жазыңыздар. Биз албетте сиздерге тартып кызыктуу материалдарды сунуштаганга даярбыз. Комментарий жазып, өзүңүздүн оюңузду калтырыңыз. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.